Егемен өлкөнүнө карата Бакыт мырзанын атайын ушундай өзүнүн жеке демилгесин эме кылып өткөрөйүн деген ниети бар экен. Күн бою болуп атат. Бакыт мырзага абдан чоң рахмат. Себеби жок жерден балдарды токтош улуттук намыс, кайсы бир кыргыздын ички дүйнөсүн чагылган тарыхын чагылдырган оюнду эме кылып сактаган Бакыт мырзага чоң рахмат. Анан балдарга ийгилик каалайм. Улам жаштар, улам жаңы oyuncular келип атат. Бурун көрбөгөн балдар келип атат. Балдарга ийгилик, баардыгына Kırgızım, Kırgızgo, kuyup turgan yıldızgo, kastaşkan düşmanı, kıyratıp eç Kırgızgo. Köksöp жеткен azatlığı koldo var, gökte uçkan bir kuşko. Ulun mana serdikleri oydo var, urpaktarı bir bizgo. Sanatın saqtagan, sanjıraсын баштаган, Könö tarık dastandarın kалтырып, Göçmön elim kada saltın barktagан, Kıran kuştay alga karay talpınıp, Kırgız bolup tuğulganıma maktanam. Kırgızın ulukko, kılın gezgen ulutko, Kalkındın tilegi, kaşka suday tunukko. Жетти duman mamilesi kuralgan, жердигинен ыйыкко. Биримдике ынтымакка сугарган, биздин максат бийикко. Sanatın saqtagan, sanjıraсын баштаган, Könö tarık dastandarın kалтырып, Göçmön elim kada saltın barktagан, Kıran kuştay alga karay talpınıp, Kırgız bolup tuğulganıma maktanam. Kırgızım, bayanım, kızmat kılı talabım, Kerenet elindi, kaydan izlep tavamın. Çoğun жазуучу чын kızımdın eli dep, çığa versin kabarın. Darajаңды ырlarımda belgilep, dayım sıymık tanamın. Sanatın saqtagan, sanjıraсын баштаган, Könö tarık dastandarın kалтырып, Göçmön elim kada saltın barktagан, Sanatın saqtagan, sanjıraсын баштаган. Анда эмесе урматтуу мекендештер, бүгүн Москва шаарында мына мекендештер менен кошо чогулуп бардыбыз. Кыргыздын улуттук оюну Ордо боюнча мелдеш уюштуруп отурабыз. Бүгүн бизге Кыргыз элчилигинен кеңешчи келди, аксакалдарыбыз келди. Анда эмесе мен бул азыркы сөздү Россия Федерациясындагы Москва шаарындагы Кыргыз элчилигинин кеңешчиси Эрбек Кыштабаевге коюп койсом. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, агайлар, инилер. Бүгүн
абдан кубанычтамын ушундай жерге чакыргыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Биринчиден келе жаткан Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм баарыңыздарды. Кыргызстаныбыз өнүгө берсин, Кыргызстаныбызда тынччылык болсун. Бул жерде Москва областында, жалпы Россияда жүргөн биздин мекендештерибиз аман болсун, ден соолукта болсун, үй бүлөлүк бакыт табай калайбыз. Бүгүн мына Ордо деп бул Кыргыз элинин улуттук спорту болуп билебиз, саналат, белгиленет. Анан ушундай мелдеш өткөрүп мына биздин активисттерибизге, Багыт Байкеге терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу абдан кубанычтамын. Мен мындай баягы кичинекей чагыбызда ойноп жүргөн, баарыбыз эле ойноп жүрдүк чүкөн, анан мындай баягы чын эле Ордо ойногон биринчи жолу катышып атам бүгүн. Бул эми Ордо оюну Кыргыз элинин бай маданиятынын бир бөлүгү болуп саналат да. Ошон үчүн ушуну сактоо, жандандыруу керек болсо, кийин мурун баягы совет доорунда унутулуп калган көп нерселер болду. Ушундай жандандыруу багытында иштеп жүргөн биздин мына агайларыбыз, сиздер баарыңыздарга терең ыраазычылык. Бар болуңуздар. Биз колубуздан, ишибизден келген жардамыбыздарды көрсөтүп турабыз ар дайым. Жок дегенде ушундай келип сиздер менен акылдашып, ушундай мелдештерди өткөрүүгө даярбыз. Чоң рахмат баарыңызга. Урматтуу мекендештер, бүгүн бүгүнкү байрам деп Ордо боюнча өтүп аткан мелдеште биздин Нур компаниянын атынан сыйлыктар бар, грамоталар бар, медалдарыбыз бар, жакшы ойногондорго акталай сыйлыктарыбыз бар дегендей. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, жакшы ойноп, оюнду кызытып дегендей жеңиштерге жетишиңиздер. Анда эмесе мен кийинки сөздү Москва шаарында көп жылдан бери жашап жүргөн ардактуу аксакалыбыз Максат Гапуровго берейин. Урматтуу мекендештер, бардыгыңарды мына жакында келе жаткан эгемендүүлүк күнү менен куттуктаймын. Ошол менен эле бирге Аллах Тааладан суранып, чын дилимден суранам, ушу бардыгыңардын үй бүлөңөр тынч аман болсун. Кыргызстандагы ата-энеңер дагы тынч аман болсун. Ушу Москвага жакшы аруу тилектер менен келсеңер, ушу Аллах Таала ошо силер көздөгөн аруу тилектерге жеткирсин. Анан мына эми Ордого айта турган болсом, мен ошо 5 жыл мурда ушу биринчи жолу Ордо ойнолгондо Москвада ушу Бакыт эним чакырып, ушу Ордо Москвада өчпөсүн бата берип коюң деп, мен эң улуу аксакал катары чакырганды. Мына мен бүгүн сүйүнүп турам, ушу 5 жыл өтсө дагы баягы Ордо өчпөйт эмес, өнүгүп өсүптүр. Эми ошон үчүн мына келген ар бир адамдарга мен чын жүрөгүмөн ыраазы болуп атам. Ушу катышып, ойноп, көңүлүңөрдү көтөрүп, анан эми улуттук оюн дагы бир өзгөчөлүк жагы бар да. Мына ар бир эл бир жагы менен билинет, бир жагы менен сыймыктанат да. Башка элдер дагы ошол жака таң калыш керек. Мисалы, ар бир эл өзүнүн улуттук ыры болот. Ар бир элдин өзүнүн улуттук тили болот. Анан ар бир элдин өзүнүн улуттук оюну болот. Ошо улуттук оюндун эң кызыгы, эң күчтүүсү, анан мындай физикалык, акылды жүгүртүү жактан дагы күчтүү оюн бул Ордо болуп эсептелет. Ошон үчүн ким Ордо ойногон, мен ойлойм ал утат. Бар тараптан утат. Ошондуктан мына сиздердин бүгүн Ордоңордун оюнуңар мындан ары кызуу өтсүн. Анан мен дагы каалап кетем, ушу ар бир райондо, мүмкүн болсо жерлерде дагы ушундай оюнду эми бир кадам астыга жылдырып, дагы бир кеңейтсеңер деген оюм бар. Анан эми акыркы мен силерге каалоо тилектерим мына Бакыт айтты. 29 сентябрда Турцияда баягы көчмөндөр, дүйнөлүк көчмөндөр оюну башталат деп. Эми ошо дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна бардыгы ошо мисалы мен ойлойм бир 60-70 өлкөдөн адамдар келишет.
ошо жерге барганда ошо оюндардын улуттук көчмөндөр оюндардын бир түрү ушу ордо. Эми 4-5 жыл мурда да барып келишкен. Эми анда мындай айтканда жаңыдан түзүлгөн үчүн бир ортоңку орундалган Кыргызстан командасы мына Бакыт баш болуп барып келген. Эми мен силерге мына араңардан бир 10 адам сурулуп чыгып, Кыргызстандын намысын коргоп келе десеңер, мен ошону чын диlimden кубаттаймын. Ошо мен дагы ушу азыр айтайын, ушу 10 адамдан турган ордо командасы топталсын, Аллах Таала ошолор Турцияга жол багыт алсын, Турцияда Кыргызстан намысын коргоп, алдым кордундарды камсыз кылып келсин. Амин. Урматтуу мекендештер, ордо оюну 1917-жылы биринчи жолу аксакалдар менен чогулуп Москвада биринчи жолу баштаганбыз. Андан бери 5 жыл өтүп кетти. 18-жылы мекендештер менен кошо даярданып ордого ойноп көчмөндөр оюнуна катышып келдик. Көчмөндөр оюнуна барып Кыргызстанга Кырчын жайлоосуна 4-орунга ээ болдук. Эми андан бери убакыт өтө берет экен. Биздин азырда жогоруда айтып кетти. Ар дайым ушу када салты кыргыздар каякта болбосун, када салтыбызды сактап, маданиятыбызды сактап, тилибизди сактап, ушу оюндарыбызды сактап, ушуну алып жүрүшүбүз керек экен. Азыр мекендештер өзүңүздөр билесиздер, талаа түздө көптөгөн мекендештерибиз, миллиондогон мекендештер талаа түздө жүрөбүз. Кайда болбойлу ушу жогоруда айтылып кеткен баардыгын сактап, чогуу болуп, бирге болуп, ынтымакта болуп, өзүбүздү жоготпой дегендей, ушундай жакшы нерселерге ээ болуп, бири-бирибиздин киндибизди кесип, бири-бирибизди колдоп жүрө берели. Анда эмесе мен кийинки сөздү аксакалыбыз Кыргызстандан жаңы келиптир. Бабатаев Жунус Мамат аксакалыбыз эл агартуу кызматкер экен, болгон экенсиз. 30 жыл мектепте иштеген киши. Рахмат балдар мынантип Кыргыздын улуттук оюнун, Кыргыздын атын өнүктүрүп, өстүрүп аткан силерге чоң ыраазычылык билдирем балдар. Биринчи бияка айткандай силердин Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктап кетейин. Андан кийин ушул жерде иштеп, ушул жерде эмгектенип аткан тапкан ташыганыңарга береке берсин. Эл журтуңар менен ынтымакчылыкта аман болгула, иштегиле, ойногула, дем алгыла. Мынау демалыш. Ордо оюну бардык физкультуранын гимнастикасынан бүт баарынын ичинде камтыган оюнда бул. Эсинде барсаңар бардыгыңар, башыңар дагы, булчуңар дагы бардыгыңар чарчап калат. Бөлөк ойносоңар, башыңар чарчайт, бир ойносоңар, колуңар мында бардык денең чарчайт. Ошон үчүн өнүктүрүп, өстүрүп жүрөлү балдар. Ада эмесе кийинки сөздү Кыргызстандын ардактуу пенсионери, акын жазуучу Жалилов Эшмамат аксакалыбыз. Assalamu alaikum musulmanдар. Силердин келе жаткан эгемендүүлүк күнүңөр менен куттуктайм. Менин бүгүнкү Москвага келгенде ушундай жүрөк кубанарлык иш-чарага туш келгениме өтө өзүмчө мындай толкунданып турам. Багыт мырзанын ушундай уюштуруучулугу, ушундай ордо оюндарын, мындан да башка көп нерселерди уюштуруучулуктары бар экен. Азамат ишиңе ийгилик ушундай боло берсин. Бул ордо оюну кыргыздардын согуштук тактикалары. Ар бир эсе учету бар. Ар бир немелери бар. Муну кандай кылып атыш керек, жыдымай дегени болот. Мындай чертип атмай бүт бардыгы бар. Бул улуттук оюнду эч убакта жоготпош керек. Мына мен Москвага келгенде ойлогонмун мындайга туш келбейм деп. Оказывается туш келдим. Багыт мырзам, азаматсың. Мына бул жерде эч кандай түндүк түштүк жок. Талас, оош деген жок. Биримдиктүү бүтүн Кыргызстан болуп калыптыр. Рахмат ушунчалыгыңа. Анан эми аксакалдык жүзүндө биздин кыргыздардын эң мусулмандардын куралы бул бата, дуа. Мен силерге ушу бата дуамды берип коеюн. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жараткан Аллама чексиз мактоолор болсун.
жараткан Аллахым ар бириңерге баскан изиңер гүл, жашаган жериңер нур болсун. Аллахым силерге мээримин төксүн. Аллахым силерди назарына алсын. Ойлогон ой максатыңарга Аллахым өзү жеткирсин. Арамдыктан алыс кылып, адал жашоону насип этсин. Ар бир кылган ойлогон оюңар ийгиликтүү болуп, эмнени ойлосоңор жараткан Аллахым болсун, үй бүлөңөр тынч болсун. Багыт мырза, сага да ийгилик, ушундай оюндарды күчөтө бер. Ушундай кыргыздардын биримдигин бекемдей бер. Бул деген нерсе эң чоң иштерди жасап атырсың. Жараткан Аллах сага дагы ийгилик, үй бүлөңөргө, баардыгына үй бүлөңөргө тынччылык, аманчылык болсун. Ойлогон максатыңа жетсин. Аллахымдын назарында болгула. Амин. Аллаху акбар. Айрымдарга жагар мүмкүн ой жакпаса, а мен үчүн ыйык нерсе ой ак бата. Кылымдарды келе жаткан карытып, неге болбойт жакшы салтты ой сактаса. Карап турсаң аксакалдуу адамды, суу куйганда алкап сенин ой балаңды. Өмүрлүү бол, таалайлуу болса дагы эл уулуу бол деген сөзү ой жаманбы? Акыркы жылдарда Москва шаарында Москва деген кыргыздардын атайын орду боюнча командасын түптөп 5 жылдан бери ойноп келатабыз. Бул жерде баягы Кыргызстандагыдай түндүк түштүк эмес, жалпы москвалыктар бир командага көчмөндөргө да бардык. Эми акыркы убактарда орду оюну боюнча мунун эрежелери негизги ролду ойнойт. Ошондуктан негизги эрежелерине токтолсок, бардык мурун чүйдөн, ноокаттын, оштун бардык командалар өзүнчө эрежелери бар эле. Азыр жалпы Кыргыздын бириктирип, таластык жигиттер атайын бир бир китеп менен азыр мына көчмөндөр оюнуна чоң оюндарга атайын бир стандарт эрежени иштеп чыгышыптыр. Ошол боюнча оюн жүрүп атат азыр. Бул өтө оош кыйышы бар, өтө майдан нерселерге турган оюн, бирок ошону баягы кылдаттык, калыстык менен эрежелер негизинде ушинтип улантып келатабыз. Ошондон ордо оюнунда мисалы Хан Ордо деп аталат. Хан Ордодо бир оюнчу 3 жолу атууга акысы бар. Ар бир адамга 5тен чүкө коюлат. Маселен 7 адам ойносо 35 чүкө коет, 10 адам ойносо 50 чүкө коет дагы. Ким көп чүкө чыгарганы ордонун көп чүкө чыгарган адам ордону уткан эсептелет. Эки команда болуп ойнолот мында. Командадан жалпы эрежелерге баш ийип, анын капитан, командирлери жана судья калыстардын негизинде иш жүргүзүлөт. Москвада акыркы күндөрдө ошол эрежелер боюнча көп кыйчы талаш тартыштар болду. Бирок секин балдар менен сүйлөшүп, иргеп баягы эрежеге көндүк азыр. Маселен, ордонун ичинде отуруп калганда чертмекчилер, кадамакчылар, тоормакчылар, урбатмай деген немелерде балдардын ортодогу күмөн жараткан, чырга жакындаган ситуациялар болот да. Ошондой убактарда эрежеге баш ийип, калыстык менен балдарды көндүрүп келатабыз. Маселен, тоормак деген сызынга жакын түргөн. Мурда 40 сантиметр болчу эле, азыр кол жеткенге чейин 50-60 сантиметр тоорса болот. Тооруп ичсет түшсө болот. Анан чертмекчилер деген бар. Чертмекчилер атайын ишке кирген чүкөнү ошол 40 сантиметрлик чейин өлчөмдү негизинде томпою ошол чүкөгө жакын жатса кирип чертет. Черткенде анын өзүнчө эрежелери бар. Аны мурда башка чертилек, азыркы эреже боюнча ошол
koydu. Birdi çertip, üçtü çertip, beşti çertip. Ondan keyin koldan çıkarbay çertken şunday erejeler var da. Buraya kitaplarda emelerde var. Biroq azırkı yaşların köpü bilbeydi. Şonuň üçin oyunların köpünde mындай kalıslık bolsa kede çir bolup ketet. Ahir günlerde şu bir emege geldik mana bugün 5-6 komanda geldi. Bardygy makul bolup gönüp atjat sebäbi burun karagында. Burun keyin taşıp eki-ekiden buğuşup kete turgan günler bolgan aktarıp turdu. Şoňa biz kalıslyk kılıp atabыз akşam günlerde. Men özüm jallap atkanmyn. Biroq şu tündük düştük debestem şu emege göndük. Biz negizi göçmenlerge barganda oşol erejeleri saktap geldik da. Şondan gelgende bir yerde şu oşol erejege bardyk balдарды göndürüp atabыз azыр. Бияка Тарылка аксакалга, судьяга. Eli bizge meyman gelse caylatak dastargon. Düğüm damak şerbet meyiz anar almacık dolgon. Kırgız beli todoy biyik kölдөй dereň tup-tulup. Koldo barın tөгүp çaçıp aya bagın dostorgon. Dastan kondu kenen jaygın gülkü bolsun ır bolsun. Babalardan moras kalıp kelip Бүгүнкү жатат Ордонун демилгечиси көп жылдан бери Ордо командасын Москвада уюштуруп, ошолор дөнүктүрүп жайылтып жаткан Бакыт Бапановго бир бата берип койсок деген тилек болуп атат. Анда силер колдосоңор мен бир бата берип койсом. Анда Аллах Таала şu Бакыт үй бүлөсү менен дайым аман тынч болсун. Ата-энеси дайым пешенесинде болсун. Мына Нуртилек деген уулу бар. Ошо Нуртилектин уулу келечеги кең, рызкысы кең болсун. Андан тышкары şu дайым кайда жүрбөсүн, абири бийик, зоболосу бийик болсун. Ошо менен бирге şu үй бүлөсү, ата-энеси жана башка туугандары дайым молчулукта, токчулукта жашасын. Бакыттын мынандары дагы жасаган иштерине дайым Аллах Таала ийгилик берсин. Бакыт дайым şu жакшылыктын үстүндө, ийгиликтин үстүндө жүрө берсин. Эми дагы бир өтүнүч, şu Бакыттын айта турган жагым биринчиден Бакыт Алланын сыйына болсун, экинчиден элдин сыйына болсун. Ana üçüncüden bizim memlekettagi ökül oturat bu yerde bir көңүл буруп, Бакытка да bir жакшы сыйлыктарга, татуу сыйларга көрсөтсүн. Анда эмесе ушу Бакыт келечегин көгөрө берсин, senin жаныңда жакшы адамдар көбөйө берсин. Амин. Yolcu. Çıkalım, молодец. Çıkart, Erlan'dan bir çıkıyor. Genen. Sürücü. Burada genen. Taza. Çıkışı. Çıkıp ne çıkmaganlar? Geldi. Eko. Geldi. Get Eko. Yes. 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 Güt tependeki kuler çıkarttı. Oy молодец. Ne kadar? Жетпей калды дейсизби? 20, 30, 35, 36, 39, 49 ballı. Kaynatı toktap. Tibe. Çert. Salak böyle gel hadi olmaz. Kapitan zaman ben gel. Ay, agar kançı çıkıyor kere. 10 çıkıyor sorken mal hoca bolboydu. 10 çıkıyor mal koydu. Yekile yaşa yazlar.
Sen dayın dur şey, toktop durun da elim var, yürütme. Nurlan, al 15'te tut. Hey, sigirdi gelsin bu. Final oyunu olup atar, final. Tamam. Final. Kol endi kelyapti. Finalga oynayayım da, finalga. Basaspen onu berip ötüptü. Malla ura. Ura. Şaşma. Oşaqdan anda işte mallar. Artık çıkmalar var. Son. Ay son. Çık oda. Oy son. Size Nurlamayga tak foto sürdü size. Mekendeşler, bugünkü gündün Ordu beldeşinin jıyıntığını çıkarıp atabız. Bugün bardığınızlar жақсы oynadыңыздар. Aybay жақсы oyun boldu. Kırgızstan egemendiliği için bardığlar көңүлдөн жақсы oynap бердиңиздер. Бирок белдеште алдыңкы жетишкен орундар бар. Ошон үчүн мен аны жарыялап коюуга уруксат этиңиздер. Bugünkü Moskva şahrındагы мекендештердин арасында белдеште 3-чү орунга Чат Базар командасы ийгиликте. Келип койсоңуздар. Келиңиздер. Сизге куттуктайбыз. Акчалай сыйлыктар куттап коюңуздар. Ошондой эле бүгүнкү күндө Ордо боюнча 2-чи орунга ээ болгон Арал командасы. Келиңиздер. Жақсы ойнадыңдар Арал командасы. Жақсы көрмөчү, баннер көрөсүң. Жақсы көрмөк. Алдыңкы командасы эң жакшы ойногон команда. Эң кез команда 1-чи орунга жетишти. Аны эмес эң кез командасы чакырып коюңуз. Москвада ең алдыңкы ийгиликке жетишкен, ең алдыңкы орунга жетишкен ең кез Ордо командасын куттуктайбыз. Ордо командасына 10 000 сыйлык алып коюңуздар. Бирок күнү жакшы ойнойт. Ошондой эле урматтуу мекендештер, командадан тышкарыдагы өз алдынча өзгөчө жеке ойногон өзгөчө жакшы оюнчулар болду арабызда. Ошолорду да сыйлап коюуга уруксат этиңиздер. Жеке ойногон оюнчулардын арасынан Урмат мырза келип койсоңуз. Осмон. Урмат мырза. Келиңиз, сизге грамота менен бериңиз биринчи. Ana sizge gramata, Nur kampanyanın gramatası menен сыйланасыз. Birleş onu biz. Oşo menен kosho medal. Bu kolo medal. İstep görсөңүз görөсүz. Ya ayağına sırası tartı dönüp. Gördünüz mü? Oşondo ile 3-nчи орунга Dağ bir жол çık. Oşondo ile sizge Oşondo ile Ordoçların arasında, jeke oyuncuların arasından en aldığım ийгиликке жетишкен Mırza Ordo oyuncu. Anerbek oğlu Kumir. Diplomдун 2-нчи степендеги диплом менен сыйланып атат. Куттуктайбыз. Ошол менен кошо күмүш медал иштеп текшерип көрсөңүз болот. Рамиштарым жакшы эткен. Куттуу болсун. Так, бир карай. Аттас. Сизге дагы bir kampanya mix. Sağ olun. Так, карап коёбуз. Келдик. Не var
Sarı. Sepka. Qarаңызlar. Daha bir жол. Ошондой эле ордо боюнча жеке оюн боюнча өзгөчө ордонун арасында өзгөчө эмгек көргөзүп өзгөчө ийгиликке жетишкен бир мырзабыз бар болду. Мунун аты Чотонов Рамис. Келиңиз. Азамат. Чотонов Рамис диплом 1-степени менен сыйланып атат. Куттуктайбыз. Ошондой эле сизге алтын медаль иштеп көрсөңүз болот, алтындан 1-орун. Күнага 5 сом берип коюп, помпоюң алып келип берген үчүн. Ошондой эле медалыңызды жууш үчүн дагы 1000 сом. Жак карайсыз. Ага карайсыз. Расход yok. Алып кетип алып. Daha bir жол. Вот так. Болду. Ошондой эле өзгөчө бизде судья болуп, бизге аралашып, кол кабыш кылып, жаныбызда жүргөн активист, кызыктыруучу сыйлыктар бар арабыздан, жакшы оюнчулардын арасынан. Бу неме арабыздан наказание алды. Эркин мырзага 500 сом келип коюңуз. Көптөн бери биз 3-чү көчмөндөр оюнуна барып Кыргызстанга 4-орун алып келгенбиз. Ошонун бири дагы ушул убакта улантып ойноп келип атат. Сизге ийгилик. Ошо сизге 500 сом сыйлык болуңуз. Ошондой эле Карим ака келип койсоңуз. Карим ака сизге дагы 3-чү көчмөндөр оюнуна барган. Эмгегиңиз чоң, барып алыңыз, жакшы ойнодуңуз. Сизге да 500 сом. Рахмат. Ошондон кийин Нурлан Эңгес келип койсоңуз. Барып алыңыз. Аябай жакшы ойнодуңуз сиз дагы. Азаматсыз. Барып алыңыз. Келиңиз. Биз улуттук оюнубузду ар дайым дагы жазып. Ошондон кийин Мирзат мырза келип койсоңуз. Мырзат мырза, сиз да аябай жакшы ойнодуңуз. Барып алыңыз. Сизге да 500 сом. Нурлан Ортарык келип койсоңуз. Андан кийин Азамат сиз дагы аябай жакшы ойноп, сөздү көргөзүңүз, барып алыңыз. Ордобуздан аз ойнойсуңуз. Сизге да 500 сом. Тамагым менен. Чөткө. Ошондон кийин эле жакшы ойногон арасынан Дүкөн байке келип коюңуз. Мен байкем. Ордо деген büyüген киши бул дагы. Барып алыңыз, сизге дагы 500 сом. Карайсыз. Карайсыз. Ошондон кийин эле Манас, Нурлан Манас. Келип койсоңуз. Келиңиз. Нурлан Манас биздин көчмөндөр оюнуна 3-чү көчмөндөр оюнуна барып, биз менен кошо жакшы эмгектенип, жакшы болуп келген дагы да улантып атат. Нурлан мырзага өзгөчө сыйлык сизге 1000 сом. Көке, молодец, мээнетиң бар ey. Узундан мейли бар ey. Андан тышкары урматтуу туугандар. Андан тышкары Молодец, Көке. Андан тышкары бүгүн бу жерде эмгек кылып, кол кабыш кылып, бизге судьялык кылган аксакалдар, мекендештер бар. Аларга да өзүнчө сыйлыгыбыз бар, Вузностон, чогулткан Вузностон. Курманбай ака келип койсоңуз. Курманбай акабызга 1000 сом сыйлык. Карайсыз. Барып алыңыз. Ошондой эле Дүкөн ака келип коюңуз. Сизге 2 жол сыйлык болду. Дүкөн акабыз болот. Андан чүкөнү компойду ар дайым апарып алып келип, биз үчүн карап. Өтө активистибиз. Барып алыңыз. Сизге дагы 1000 сом. Келиңиз. Ой, yazmam. Ошондой эле Каныбек байке келип коесузбу? Аксакал оюнчу. 3-чү көчмөндөр оюнуна барып, 3-чү көчмөндөр оюнуна барып, 4-орунду алып келгенбиз. Сизге да 1000 сом. Мен көрөм. Караңыз дагы. Ошондон кийин эле
Nurlan Manas. Men жаңа айтқан Nurlan Manas kelіңіз. Nurlan sizге да бар болыңыз. Алыстау үшін балдар. Çoğun ekan. Мақсат акамен де мен жолдым. Ошондон кийин эле биздин бүгүнкү эң чоң күйөрманыбыз, бизди колдогон аксакалыбыз Максат ака. Максатка апарып келип коюңуз. Men oyunu olsam mı? Oyunu olsa da bizge gelipçi. Bekendештер колдоп, батасын берип, кубат берип, күйөрман болуп жүрдү. Максат акабызга да ошо ден соолук каалайбыз, узун өмүр каалайбыз, бар болуңуз. Максат акабызга да 1000 сом. Сыйлык сизге. Men balдар менен небелерим алып келем. Ошондой эле Нурлан мырза, келиңиз сиз да келип коюңуз. Чат базар. Бул да аябай жардам кылып, баш аягынан бери 4-5 жылдан бери биз менен ушу биз менен кошо жүрөт. Нурлан мырзага да ийгилик каалайбыз. Сизге ийгилик. Şu kalan akşam bağırdık sizge. Hurmatlı tuğanlar. Bugün жақсы gün oldu. Kırgızstan egemenligi için bugün üstünde orada uyuşturup sizlerin gönüllülerini açıp orada oynayınca barı çoğulup şundan жақсы çoğulup orada oynadık. İyilikке жетишкендер болду. Ар дайым Кыргызстандын şu egemenligi куттуу болсун. Кыргызстан маданиятын даңазалап жүрөлү. Şu телибизди, Кыргызстандын када салтын, оюндарын даңазалап жүрөлү. Кайда болбойлу, аман эсен бололу, тынч бололу. Кыргызстандагы туугандарыбыз ал жакта тынч аман болсун, биз бул жакта аман эсен бололу, тынч бололу. Кыргызстандын эгемендүүлүгү кут болсун. Анда эмесе бир бата алып коелу, о мен олуп бар. Тынччылык жакшылык болсун. Кана Максат ака айтып коюңуз, бир эки сөз айтып коюңуз да бир жолу. Аллах Таала мына бүгүн şu абдан сону күн болду. Бардык ыраазылык Аллах Таала өзүңө. Şu бизди колдоп, бизди ушул жерде топтоп, ушул жерде ушундай сонун шартта ушундай жакшы күндөрдү өткөрүп атабыз. Эми мына отурган топ болгон балдар ушунчалык жакшы аракет, жакшы ой пикирлер менен келген экен, мына сыйлыктарын алып кетти. Булардын да мындан да бийик сыйлыктарга жетишсин. Анан эң негизгиси ушул жерде кимде ким келип жакшы ой тилектер менен келмесе, ошо ой тилектер ишке ашсын. Анан эң дагы онда чоң нерсе, ушу Кыргызстанда биздин ата-энелерибиз, эжелерибиз, инилерибиз аман болсун. Кыргызстан мындан нары өсүп көгөрө берсин. Амин. Амин. Бар болуңуздар, рахмат. Hurmatlı tuğanlar, adamımızlara çok rahmat. Bundan gelip nevrelerinizden alıp geleli bu yerde. Orada oynayıp Kırgızstan madaniyatın joğutpay, kada saltın joğutpay. Onlarda dаңазалап, televizde dаңазалап dep çok olup, birge olup, ынтымакта olup, çok olup жақсы күндөрдү өткөзө берели. Болуп турган эмес. Амин Аллах бар. Амин Аллах бар. Балдар, Багыт Байкал бир сөз айтып болду. Жигиттер мына ушунчалык Кыргызстанда дагымдайынчалык болгон эмес, мына өзүнүн демилгеси менен бардык адамдын башын бириктирип, жакшы мындай жөнөлгө кылды бул. Өзүнүн жеке чөнтөгүнөн бул деген миллионер дагымчалык башын. Ошон үчүн мунун ниети бар экен, ордонун өнүктүргөн Кыргызстанда. Ошон үчүн Багытка үй бүлөсүнө бакыт алай, ийгилик, дагы мындан ары албарак иштен бала чакасына үй бүлө бардыкча да тынччылык болсун, жакшылыктарды болсун, далам ушундай ойноп күлүп, ийгиликтер жетише берсин. Рахмат, барыңыздар. Кадамыңыздарга чоң рахмат, урматтуу экендештер. Бар болуңуздар. Жакшы күндөр көп болсун. Өтө кооз болсун.